Кайрадан амансыздарбы, менин кымбаттуу угуучуларым. Күтүлбөгөн кат аттуу курч сюжеттүү сериалыбыздын кийинки бөлүмүнө кош келиңиздер. Өткөн бөлүмдө Айжамал өмүрүндөгү эң коркунучтуу кырдаалга туш келген эле. Жолдош Азамат караңгы жертөлөөдө куралдуу кылмышкер менен кармашып калып, Айжамал колундагы баалуу документтер менен унаага араң жетишкен. Бирок сыртта аны дагы 2 кылмышкер күтүп турган. Бүгүн биз Айжамалдын кандай айла табаарын көрөбүз. Кана, демди ичке катып окуянын улантысына кулак төшөңүздөр. Унаанын мотору каттуу үн менен от алды. Жүрөгү лак-лак соккон Айжамал арткы күзгүнү карады. Тиги эле 2 бейтааныш адам чуркап келип, унаанын эшигине колдорун сунганда, Айжамал коркконунан газды аябай басып жиберди. Дөңгөлөктөр жерди тытып, унаа алдыга атырылып чыкты. Кылмышкерлердин бирөөсү унаанын артынан жете албай, жинденип жерди тепкиледи. Айжамал унааны айылдын караңгы көчөсү менен каттуу айдап жөнөдү. Анын бүткүл денеси титиреп, көзүнөн аккан жаш жаактарын жууп жатты. Мен эмне кылып жатам? Азаматты ал жерге жалгыз таштап кеттимби? Эгер ага бир нерсе болсо, мен өзүмдү өмүр бою кечирбейм деп ичинен кыйкырып жатты. Айылдан чыга бериштеги чоң жолго жеткенде ал унааны токтотту. Колундагы атасынын кутучасын карады. Бул кагаздар үчүн атасы өмүрүн берди. Эми жолдошу өмүрүн тобокелге салып жатат. Айжамал терең дем алып, көз жашына арчыды. Коркуу сезиминин ордун күтүүсүздөн бир өжөрлүк жана күч ээледи. Ал Азаматсыз жашай албасын түшүндү. Айжамал дароо телефонун алып, милициянын өмөт бөлүмүнө чалды. Шашып-ушуп айылдын дарегин, куралчан адамдар үйгө басып келгенин айтып, жардам сурады. Андан соң унааны артка буруп, кайрадан эски үйдү көздөй газды басты. Бирок бул жолу ал түз коройго кирген жок. Үйгө 100 метрдей калганда унаанын чырактарын өчүрүп, бактардын арасына жашынды. Ал акырын унаадан түшүп, колуна жол жээгинде жаткан оор жыгачты алды да үйгө жакындады. Короодо тиги кара түстөгү жол тандабас дагы эле туруптур. Үйдүн ичинен Азаматтын оор үшкүргөнү жана бирөөнүн каттуу үнү угулду. Сага акыркы жолу айтам. Ал катын кайда кетти? Кагаздар кайда? Артынан баары бир табабыз. Андан көрө азыр айтсаң тирүү каласың. Айжамал терезеден акырын шыкалады. Азаматты отургучка байлап коюшуптур. Бети башы кан. Жанында 2 кылмышкер турат. Ал эми 3-сү жертөлөөдө Азамат менен алышкан неме сырттан кирип келди. Босс, тиги аял качып кетти, бирок алыс кетпейт. Мен жолду тосоюн, деди ал. Айжамал милициянын келишин күтүүгө убакыт калбаганын сезди. Алар Азаматты азыр эле атып салышы мүмкүн эле. Ал колундагы жыгачты бекем кармап, үйдүн кире беришиндеги электр шитин көздөй жөнөдү. Айжамалдын бүткүл денеси калтырап жатты, бирок артка чегинүүгө жол жок эле. Ал колундагы оор жыгач менен үйдүн сыртындагы электр шитин бар күчү менен уруп талкалады. Ошол замат үйдүн ичинде да, сыртында да жарыктар өчүп, айлана караңгылыкка бөлөндү. Үйдүн ичинен кылмышкерлердин чочуп кеткен үндөрү угулду. Эмне болуп кетти? Жарык эмне көчтү? Кимдир бирөө сыртта жүрөт. Чык, карагыла. Айжамал дароо үйдүн босогосунан качып, бактардын арасына жашынды. Көп өтпөй эшик ачылып, кол чырагын күйгүзгөн бир кылмышкер сыртка чыкты. Ал электр шит тарапка басып бара жатканда, Айжамал анын артынан акырын билдирбей жакындады. Өмүрүндө бирөөгө кол көтөрүп көрбөгөн аял бул саатта жолдошунун өмүрү үчүн баарына даяр эле. Ал колундагы жыгач менен тигил кишинин башына бар күчү менен урду. Кылмышкер үн чыгарбай жерге кулады. Айжамал анын колундагы кол чыракты жана жерге түшкөн куралын тез эле алып үйгө карай жөнөдү. Ичкериде калган 2 кылмышкер сырттагы шеригинин дайын жок экенин көрүп, шектене башташты. Бир нерсе туура эмес, мен барып карап келейин. Сен тигини карап тур, деди башчысы шеригине. Ал эшикке жакындаганда Айжамал кол чыракты күйгүзүп, түз эле тигинин көзүнө каратты. Кылмышкер көзү караңгылап эч нерсе көрбөй калганда, Азамат байланып турган отургуч менен кошо бар салмагы менен тигини көздөй кулап, аны жерге ала жатты.
Кылмышкердин колундагы курал ыргып кетти. Айжамал коркконунан куралды 3-чү кылмышкерге каратты. Кыймылдабагыла, баарыңар колду өйдө көтөргүлө. Милиция келе жатат деп кыйкырды. Аңгыча сырттан сиренанын каттуу үнү угулуп, үйдүн айланасын милиция унааларынын кызыл көк чырактары каптап кетти. Качып кутулууга мүмкүн эмес экенин түшүнгөн кылмышкерлер колдорун көтөрүүгө мажбур болушту. Короого куралчан атайын отряддын кызматкерлери атып киришип, кылмышкерлердин баарын жерге көмкөрөсүнөн жаткырып, колдоруна кишен салынды. Ошол мезгилде Айжамал куралды жерге таштап, Азаматты көздөй чуркады. Анын жиптерин чечип, кучактап, ыйлап жатты. Азамат, кечир мени, сени таштап кете алган жокмун. Сен менин баатырымсың, Айжамал, деди Азамат шишип кеткен эрини менен араң жылмайып. Кылмышкерлер колго түшүп, милиция унаалары узагандан кийин Айжамал менен Азамат үйдүн ичине кайра кирип, сандыктан табылган атасынын күндөлүгүн кайрадан шашпай барактай башташты. Күндөлүктүн эң акыркы беттеринде Каримдин кол тамгасы менен жазылган, буга чейин алар байкабай калган өзгөчө бир барак бар экен. Анда мындай деп жазылыптыр: кызым Айжамал, эгер сен бул жазууларды окуп жатсаң, менин байлыгымды коргоп калдың деп ишенем. Бирок ал кагаздар жөн эле дүйнө мүлк. Менин бул жашоодогу эң чоң өкүнүчүм жана сенин алдыңдагы күнөөм бул менин уулум, сенин иниң. Аны таап, өзүң менен алып кет, кызым. Бул менин сага калтырган эң акыркы жана эң башкы аманатым. Ошол күндөн бери арадан 2 жума өттү. Алар Орусияга учуп жөнөштү. Орусиянын четки шаарларынын бириндеги балдар үйүнүн кабыл алуу бөлүмүндө Айжамал менен Азамат толкунданып күтүп жатышты. Бир убакта коридордон тартынып баскан, көздөрү куудум атасы Каримдикиндей капкара болгон, арык тарткан бала кирип келди. Айжамал аны көрөр замат жүрөгү сыздап, алдынан чуркап барып, кучактап: Тимурум менин, мен сенин эжеңмин, сени алып кеткени келдим деп. Ал баланы бекем кучактап, бооруна кысты. Тимур болсо алгаш чочуп кетти, бирок Айжамалдын жылуу кучагын, анын мээримин сезгенде көздөрүнөн жаш тегеренип, ал да аны бекем кучактап алды. Тимурду Орусиядагы балдар үйүнөн алып келгенден бери туура 1 жыл өттү. Алгачкы айлар ал үчүн, Айжамал үчүн, Азамат үчүн да оңой болгон жок. Тимур абдан түнт, чочулап өскөн бала болгондуктан жаңы чөйрөгө, жаңы тилге көнүшү үчүн чоң чыдамкайлык талап кылынды. Бирок Айжамалдын энелик мээрими, Азаматтын аталык камкордугу жана алардын 2 баласынын Тимурду өз бир туугандай кабыл алып, кучак жайып тосуп алганы Тимурга алда канча жардам берди. Бүгүн болсо Тимурдун жүзүнөн баягы коркунучтун, капалыктын изи да калган жок. Ал кыргыз тилинде эркин сүйлөп, мектепте эң алдыңкы окуучулардын бирине айланды. Анын күлүп турган капкара көздөрүнөн Айжамал ар дайым атасынын элесин көрчү болду. Атасы Каримден калган миллиондук акциялардын жардамы менен Азамат экөө чоң кайрымдуулук фондун түзүштү. Алар өз тажрыйбасынан улам жетим балдар үйүндөгү наристелерге өзгөчө көңүл буруп, ондогон балдардын үй бүлө табуусуна, билим алуусуна көмөктөш боло башташты. Айжамал атасынын күндөлүгү менен апасынан калган алтын билерикти Тимур экөөнүн ортосундагы бир туугандыктын, атасынын унуткус аманатынын символу катары эң ыйык тумардай сактап койду. Айылдагы жаңыланган эски үйдүн короосунда Данияр менен Айжамалдын балдары биринин артынан бири чуркап, шайыр күлүп ойноп жүрүшөт. Айжамал терезеден аларды карап отуруп, жолдошу Азаматтын колун бекем кармады. Анын жүрөгүндө көп жылдар бою катылып келген таарынычтын, суроолордун ордун эми чексиз тынчтык жана ыраазычылык ээлеген эле. Мына урматтуу угуучуларым, биздин окуябыз өзүнүн бактылуу жана таасирдүү соңуна жетти. Бул жашоодо дүйнө, мүлк, байлык эмес, эң башкы аманат адамдык мамиле, бир туугандык мээрим жана үй бүлө экенин
Айжамал менен Тимурдун тагдыры дагы бир жолу далилдеди. Сиздердин жүрөгүңүздөрдө бул окуя кандай ис калтырды? Ой толгоолоруңуздарды сөзсүз комментарийга жазып кетүүңүздөрдү күтөм. Бул чыгарманы башынан аягына чейин мени менен чогуу угуп, колдоп, баалуу кеңештерин берген ар бир угуучума терең ыраазычылык билдирем. Сиздердин ар бир лайктарыңыздар жана пикирлериңиздер мага дем күч берет. Каналыбызда мындан да кызыктуу турмуштук жаңы окуялар даярдалууда. Аларды өткөрүп жибербөө үчүн коңгуроочону басып, катталып коюңуз. Кийинки жаңы окуялардан жолугушканга чейин үйүңүздөрдөн кут береке, жүрөгүңүздөрдөн тынчтык кетпесин. Аман эсен болуңуздар.